урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Ташиевич, урматтуу Акылбек Жапарович, биз силерге кайрылуубуздун себеби Нефтяниктин тургундарынын атынан мал базарынын көйгөйү боюнча кайрылып атабыз. 2 жылдан бери биздин көйгөйүбүз чечилбестен ошол убакытка чейин келатат. Биздин көйгөйүбүз аябай эле оор болуп атат. Ошону силерден өтүнүч сурап орындатып бериңерди. Мына мал базарынга деген келген машиналар үйүбүздүн жанында туруп атат. Күйме үй, ешеға базар күні біз өзімізді ешке чыга албастан балдарыбызды кайтарып қалдық. Бұл bir жұмадағы bir базарды дағы жөн ес албай эле үйдө жатабыз. Көйгөйүбүз оор болуп атат. Мына базар күнү деген жаан чачында мал базардан келген баткактар жол боюнча баткак болот. Кургагандан кийин деген жолубуз таза эмес. Жолубуздун деген ошол көйгөйдө чечип берсеңиз силерден. Анан деген Нефтяникте деген мектебиз жок. Мектебибизди салып берсе. Бул базардын мындай убактысы дагы жок. Кайсыл маалда иштейт, кайсыл маалда жабылат. Түнкү суббота күнү саат 8-де башталат. Түнкү саат 4-тен баштап радиорубка иштеп баштайт. Радиорубка тегерекчеттен уйку бербейт. Биринчиден базар күнүн эс алышыбыз керек. Ушул тарап. Экинчиден бул мезгил келди. Коом алдыга өнүгүп атабыз. Бул мал базар азыр батпай калды бияка. Муну бир көчүрүш керекпи, кандай муну жогору жактагылар бир карап чечпесеңер болбой калды да. Мына азыр жаан чачында мал базардан бүт агып чыгат суу. Именно мына биздин менин үйүм жаныма келип көлчүк болот да. Бул күн жылыганда ушундай жыт чыгат. Азыр мындай чыдабайсың да. Эми муну бул жерде жашоочулар эле билбесек, башкалар келип кеткендер билбейт да. Бул эми суранабыз, кандай бир жакшы тарапка бир чечип берсеңер. Каршы эмеспиз мал базарга жабылсын деп. Просто бир тартипке келип берсе да. Кайсыл убакка чейин эле тартип жок жашай беребиз да. Тартип болуп берсе, мына көрүп атасыздар машиналар, кошуналарыбыздын келип ташын жүктөп кеттир, ушакка келип мал түшүргөндөр. Бирөөсү келип бул заборун талкалап кеттир, түнкүсүн болот. Мына азыр чоң грузовой машиналар чыгат дагы бул Ленин көчө менен. Ленин көчө бүт. Чаң дагы болсо бир жон, бок сак болот дагы, бул дагы бир жума ошол сасыйт. Кирип чыкканыбызга мындай. Муну дагы бул ушакта жашагандар эле билбесек, калган эл журт билбейт. Келет дагы кетет. Айтканда 3 саат болот экен дейт, 3 саатта бизге бир жумалык мындайча айтканда көйгөй таштап кетет да. Мындайда Садыр Жапаровка бул жерден ушу Нефтяниктин элдери кайрылып атат. Бул жерге премьер-министр Акылбек Жапаров келип, бул жерге ылайыгы жок экен, мал базар көчсүн деп жаңарыкка 6,5 гектар жер берген. Аяка былтыр эле дайындалган. Андан Аскар айыл чарба министри келип да алды айткан. Тияка көчүрүлсө буяка көчүрүл эметпейт деп. Көчүрүлсө буяка ыңгайы жок экен дейт. Эми Кудайга шүгүр Каракол шаары жакшы шаар болгондуктан. Бул жерде жаман жакшылык жок. Малдан оору жукса, бул элдерге ким жооп берет? Биринчиден, бул оор эле да. Элдиксен ойлойлук чоңдор, жетекчилер. Буякта губернатор, мэр, прокуратуралар бар. Өзүгөр көрүп атаса, невозможно болуп кетти. Эл баса албай калды. Жол жок. 10% Каракол шаарында эли жанбагат. 90% айылдан келип атпайбы? Баары көрүп билип эле турасыңар бир мыйзам бар да. Ошо мыйзам жөнүндө иштеп бергиле. Мурун 25 жыл мурун бияктын баары эм болчу. Депутаттар келип школ салып беребиз деген 30 жыл мурун. Школ эмес иштебесе Кудай буйруса мына бул жерге ошо мал базарды өтө жакта орун бар. Кече Саттар деген жигитке кирсе Кудай буйруса 500 орундук школ салынат деди. Сүйүнүп калдык аны угуп. Эми ошо школ салынып калса ошо элдердин баары буякта Нефтяникте маселени көп, баары эле билет. Бүт баары жогору жактан окуп атышпайбы?
Şunu tuuralar kesip berýäňizlerdi suranabız.